Келерки жылдын бюджетин финансы министри 22,5 миллиард сомдук дефицит менен алып келди. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 6 миллиардка көптүк кылат. Ансыз келгенсип, алар даярдап келген отчет өтө узак жана түшүнүксүз, жалаң цифраларга толгон. Ошондой эле жыйынга Олег Панкратовдон башкаларынын баары жалаң орун басарларын жиберип коюшкан. Жоопкерчиликти ким алат ушу прогноз боюнча? Божомол ишке ашпай калса. Өкмөт алса, анда бир зам министрден эртең сурап калабыз. Мен зам министрге эч кандай претензиям жок. Кана андан үстүнкү кишилер каякта жүрүшөт? Алар жок болсо бул жерде вицелер отурат. Ошондой эле маалыматта негизги суроолорго жооп жок. Өкмөт мүчөлөрүнүн мындай ишин жада калса көпчүлүк коалициянын өкүлдөрү да сын калды. Бир жыл биздин өкмөт, биздин мамлекет кандай тартипте жашайт? Эмне чара көрүлүп атат бүгүн өкмөт тараптан? Реальный секторда эмне чаралар көрүлөт? Эмне пландар бар? Мына бүгүн счетный палатанын анализин уктук. 21% нагрузка на налоги, на увеличение международной торговли операций. Кайсы булактардан ал эмелер толот? Алас келгенсип бюджетти жаңы жылга чейин кабыл алып берип койгула деп депутаттарды шаштырганы эл өкүлдөрүнүн нааразылыгын жаратты. Эсептөө палатасы жүргүзгөн аудиттин жыйынтыгы сентябрь айында эле даяр болгонуна карабай, бюджеттин долбоору парламентке декабрдын ортосунда араң келген. Болгондо да ири суммадагы тартыштык менен. Ошол эле учурда финансы министрлигинин кызматкерлеринин күнүмдүк тамак ашына коротулган чыгымдары чектен ашкан. Парламент депутаттары чыгашаларды 120 миллионго кыскартууга бир ай коротуп жаткан чакта өкмөттүн мындай ысырапкорчулугу нааразылык жаратты. Республика Ата журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов бюджеттин тартыштыгын 10 миллиард сомго кыскартууну сунуштады. Ойлонуп туруп алып келсин 10 миллиард дефицит кылып туруп. Ошо иш болот. Ошондо туура бюджет кабыл алынат. Булар да кичине ойлоно баштайт. Биз бюджетти 120 миллион сомго кыскартабыз деп 1,5 ай отурдук. Бири-бириз менен талашып. Мына өкмөттү карабайсыңарбы? Булар ишенип атат. Келебиз, коалиция көпчүлүк колдоп берет деп туруп. Мына биринчи окуу, экинчи окуу, үчүнчү окуу эмнеден келип жаралган? Концепциясын кабыл алып, анан ар бир комитеттерден өтөт. Эмнени курат, эмнени курулбайт депутаттар толук билебиз. Өкмөт дагы билет. Анан кийин келип эле, анда давайте депутаттар өзүбүз обосновать этели. 10 миллиардка кыскарта турган жолду табалы, өкмөт макул болсун. Анан айтып койгондо болбойт, 10 миллиардка кыскартып келген, андан карайбыз деген кант болсун. Убакыт бергиле өкмөт менен иштешейик. Булар биздин душманыбыз эмеспиз. Биз буларга кетсин деген оюбуз жок. Жазында белгилүү болот бардыгы. Билип турабыз анын баары жакшы эле. Келгиле бирге иштешейик, Ал Азимович менен. Министр финанс менен иштешейик. 10 миллиард эмес 5 миллиардка кыскартсак, 2 миллиардка кыскартсак, эмнеси жаман бу жерде? Эмнеси туура эмес бу жерде? Конкреттүү сунуш берип атабыз. Ошон үчүн регламент боюнча сунушубузду бериңиз. Өтпөсө суроо жоопко өтөбүз. Бекитеби депутаттар? Бекитип берейик. 22 эмес 40 миллиард менен бекитип берейик, дефицитти керек болсо. Бирок бул сунуш добушка коюлбай, жыйын андан ары уланды. Аткаминерлер эми экономика келерки жылы 5,2% өсөт деп айтышууда. Буга депутаттар ишене алган жок. Алар күмөндүү цифраларды жазып, өздөрүн да элди да алдабай, чыныгы көрсөткүчтөрдү айтууну сунуштады. Ал эми Ички иштер министрлиги менен Коопсуздук комитетинин бюджети ачык көрсөтүлгөн эмес. Анткени бул коомчулуктан жашыруун маалымат экен. Практически Жогорку Кенешева ограничили в контрольных функциях. УКМК менен Ички иштер министрлигинин бюджеттерин жашырын кылуу менен силер парламенттин көзөмөлдөө функциясын чектеп жатасыңар. Биз бул жакта планшет менен компьютерди сатып алган үчүн айыптап, акча санап отурабыз. Ошол эле учурда Коргоо министрлигине 4 кылмыш иши козголду. Мындай мыйзам бузуулар УКМК менен Ички иштер министрлигинде жок деп айта аласызбы? Планшет демекчи 228 000 сомго сатып алынган заманбап техниканы колдонуп, эми кызматтык сапарлардан каражат үнөмдөө айтылды. Өкмөт 903 миллион сомду кызматтык жол жүрүүлөргө, 927 миллион сомду байланышка жана 2,5 миллиард сомду коммуналдык кызматтарга коротууну пландап жатыптыр. Ал эми жогорку сот келерки жыл иш сапарларга 23 миллион сом коротору күтүлүүдө. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.